ошонун кызматын аткаруусу бул ааламдашу. А башка улут билбей атат, жөн эле бир глобализация деп коюп атат да, ал адам бир техника менен биригет. А кана бириккени? Чачырап атат го. Евросоюз жоюлуп атат го. Дүйнөнү бирикмек турсун. Бир үй бүлө жоюлуп атат го. Ааламдык түшүнүк өтмөйүн. Улуулукка өтмөйүн. Эрде аял ажырашып атпайбы? Эже сиңди урушуп атпайбы? Улуулукка өтмөйүн. Ааламдык түшүнүк өтмөйүн, ушундай ажырым боло берет. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, келиңиздер, бири-бирибизге сый карайлы. Ичибиздеги жаныбызга, ичибиздеги энергияга, ичибиздеги периштеге карап. Эгер сиз ааламдыкка айлансаңыз, башка улут сый кылып келет. Жок, сөзүбүздү укпайбы? Кырсыктап кете берет. Ошондуктан Кудай кайда болгон экен? Арбай кайда болгон экен? Ааламда. Тоонун баштарында, бийик да, ааламга жакын да. Ал эмне болду? Кайдан түнөк тапты? Ар кимдин көкүрөгүнөн түнөк таап атат азыр. Ар бир адамдын. Ал жан да, ал жан. Чоң жан келгенде анан жанагы эскиче жашаган адам писик, шишик, рак же жандын эски психология менен жашаган адамдардын айнып калып атканы, оор башаттын баары ошол болуп атат. Мына мен чоң ааламмын. Далилим көп. Мына мен айтканымдын баары орундалып атат. Мен жеке менчигим жок, менин жеке менчигим дүйнө. Адамзатты бириктирүү, улуттарды бириктирүүчү, диндерди бириктирүүчү, бейиштин жүзүн ачуучу кеңештин ээси бул Арыстан Алай дейт. Мына биригип келатат. Упра-упрасынан айла кетет биригеби? Ушинтип нөлгө түшүп туруп анан кайра бирди көздөй жөнөйт. Аны сүзүп, муну сүзүп, дегентип мынтип отур адамзат. Бул процесс, бул эволюция. Мына динге киргенден азыр чыккан көбөйдү. Таштадык. Жакшы, ал өзүңдүн таныңа, өзүңдүн жаныңа. Анткени арбай, аалам эмне намаз окуйбу? Аалам эмне ушак айтабы? Аалам эмне келип туруп элдин ырыскысын жейби? Көз көрүнө. Жалган айтабы? Көрдүңүз, ошондуктан аалам күчтөрү жерге түшкөндүктөн, ар кимди кийип алгандыктан кыргыздын ойгонуп атканы, дүйнөнүн козголуп атканы мына ошондуктан. Ошентип кыргыз Кудайдын ордун аткарып берет. Ааламды сактап берет. Мына эски Кудай банкрот болду деп берилет. Миллиарддаган мусулмандар тиленип атпайбы? Ким эле суудан чөкпөй аркы өзгө өтүп кетейин десин жана беженстар. Ким эле ошол көчүп кеткиси келсин. Театрсинчи ал банкрот болду. Сураңмак турсун, тилеп, ыйлап, жолдо чөгүп, жолун таппай жүрсө дагы кайрылбай атат. Кимге келет эми? Асмандагы Кудай жоюлуп кетти. Кыргызга келет. Анан кыргыз айтат: улуулук өткүлө. Бул ааламдашуудор. Биз жол көрсөткүчпүз. Биз башчыңар болобуз. Биздин ниетибиз ошондой. Кыргыз ошон үчүн жаралып келген. Кыргыз ошон үчүн сакталып турган. Силер бизди улут көрүп алдыңар. Бизди улуу күч көргүлө. Бизди улуу көргүлө. Кыргызга кут түшкөн. Кыргызга көктөн ишеним берген. Кыргыздын эң кыйыны мына кыйын экенбиз, калыптанып алдык. Утуп алдык, ишенимин алдык. Актап атабыз. Ошон үчүн жанагы эң чоң күнөө ааламдык кызматын аткарбаганын күнөө дегеним ошол. Кайдан босо ичкен күнөө десең, кыргыз